Instagram'dагы бул 3 басылмага көңүл буруңуз. Буларды жалпысынан бир нече белгилер бириктирип турат. Булардын бардыгы Кыргызстандагы белгилүү инсандар тарабынан жарыяланган, бардыгы тең шайлоого ат салышкан саясий партиялардын ишмердүүлүгүн жылдырышууда. Ошол эле учурда бул билдирүүлөрдүн баарында комментарий калтыруу функциясы өчүрүлгөн. Бул жалпысынан саясат анча популярдуу эмес тема болгондуктан же колдонуучулар арасында терс реакция жаратпоо максатында болушу мүмкүн. Мисалга, атактуу ырчы Кайрат Прембердиев 2017 жылы Сооронбай Жээнбековду колдоо максатында шайлоо өнөктүгүнө активдүү катышкан. Чувствуй силу своего голоса. Голос Бишкек. 13. Бирок быйыл июль айында пандемия күчөгөн маалда талапкерлерди жана партияларды колдогон үгүт иштерине катышканына уялаарын айтып, элден кечирим сураган билдирүүсүн Инстаграмга жарыялады. Анын бул посту катталуучулары тарабынан олуттуу колдоого ээ болду. Бирок комментарий калтыруу чектөөнүн чындыгы себеби балким башкада болуп жүрбөсүн. Жылдыздар өз катталуучуларынан эмес, троллдордон көбүрөөк коркушу мүмкүн деп айтсак болот. Жомоктордо троллдор адамдарга түнкүсүн аңчылык кылуу үчүн үрөй учурган жандыктар. Реалдуу жашоодо деле виртуалдык троллдордун мифологиялык жандыктар менен бир нече окшоштуктары бар. Бирок алар адамдын этин эмес, сезимдерин жешет. Троллдор бул интернетте атайлап агрессивдүү жана кастык мүнөздөгү комментарийлерди жазган адамдар. Алар көбүнчө жашыруун, жабык жана кээде фейк баракчалар менен иш кылышат. Адатта алардын башкы максаты адамдардын жинине тийүү, колдонуучуларга терс эмоцияларды пайда кылуу. Бирок троллдор көп учурда топтордо биригип, комментарийлерге көпчүлүктүн пикири боюнча эффект жаратуу максатында чогуу иштешет. Мындай троллдордун армиясы же троллдордун фабрикасы деп аталат. Андай топтордун кызматын саясатчылар шайлоодо көп колдонушат. Шайлоо өнөктүгүнүн эң чуулгандуу жаңылыктарынын бири Биримдик партиясынан талапкер Марат Аманкуловдун сүйлөгөн сөзү тартылган видео болду. 30 лет нашей жизни независимости, они показали, что пора уже одуматься и пора уже возвращаться. Албетте, Марат Аманкуловго карата өтө көп сын пикирлер жана ачуулануулар болду. Жарандык нааразычылыктардын учугу бир нече саясий партиялар катышкан Кыргызстандын көз карандысыздыгы үчүн митингге чейин жетти. Бул митинг жалпыга маалымдоо каражаттарында кеңири чагылдырылды. Ал тууралуу чыккан ар кыл макалага троллдордун жогорку активдүүлүгүн байкоого болот. Мисалы, бул митинг батыштын атайын кызматтарынын буйругу болгон деген материалдардын биринде көптөгөн макулдашылган комментарийлерди көрүүгө болот. Троллдордун бир эле милдети болгон иш-чаранын беделин түшүрүү жана талапкердин билдирүүсүнөн улам жаралган маалыматтык кризистен көңүл чордонун башка нукка буруу. Добрый день всем. Я решил выступить по поводу видео, которое сегодня ходит в соцсети. Кийинчерээк Марат Аманкулов менин сөзүм бурмаланган деген билдирүү жаралганда гана троллдордун ири армиясы виртуалдык колдоо тобу катары иштей башташты. Троллдор агрессивдүү жана ыраттуу иштешет. Алардын ыкмаларынын бири кибербуллинг деп аталат. Ал негизинен социалдык тармактардын колдонуучулары комментарий жана билдирүүлөргө карата опузалоо аркылуу ыңгайсыз кылып, коркутуп же уяткаруу аракети менен жасалат. 2020 жылдын башында Club KG өлкөдө тролль фабрикалары кандай иштери тууралуу бир катар макалаларды жарыялады. Троллдордун көпчүлүгү кардарларынын позициясын гана коргобостон виртуалдык мейкиндикте мүмкүн болушунча реалдуу көрүнүүгө аракет кылышат. Ал материалдарда колдонуучулар реалдуулукка жакын болуу үчүн ойдон чыгарылган ысымдар менен казакстандык, якутиялык жана башка өлкөдөгү чыныгы адамдардын сүрөттөрүн колдонушаары дагы баяндалган. Ошондуктан бул чыгарылышта медиа сабаттуулук бул бир гана чындык менен жалганды айырмалоо эместигин дагы бир ирет белгилеп кетким келет. Ошондой эле кимдир бирөөнүн чакырыгы көбүнчө өздөрүн чыныгы адамдар катары тааныштырган белгисиз комментаторлордун колу менен коомдук пикир катары таңуланганын да көрө билүү керек. Демек, медиа сабаттуу адам ишенимдүү булактардан гана маалымат албастан, ишенимдүү адамдар менен пикир алышат.